4-чү выходтан чыкканда вот торговый центр бар, зеленый деген. Ошол метро жактан келгенде туугандар Барс брендти билесиңер да. Барс брендте мен дайым кийим кылып кетем. Мына куртканы алгам даже, мына куртканы алып азыр ушуну кийип жүргөн элем. Видеодо ушуну көрсөңөр болот. Бирок бул осенний болгон үчүн кышында үшүп атам, ошо мына куртканы алдым. Мына зимний, именно бизнеске, бизнес тарифке мына болот да, мына. Туугандар, акция болуп атат экен, распродажа. Мына жер ИП, мына жер жабып, бул өзү Бишкекке көчүп кетип атат экен. Кааласаңар готовый бизнес кылып иштесеңер болот. Полды алып ИПны өзгөртүп, товардан бери сүйлөшүп алсаңар болот. Готовый. Метро Бутырская бул жакшы эле жер. Мына курткаларды көрүп атасыңарбы? 4,5 миңден 6 миңге чейин курткалар ушулар. Ушулар распродажа болуп 3200дөн келип туруп тандап алып кетесиңер. Размерлери бар. 3200дөн сонун курткалар тургандар. Жынсы шымдар. 2,5-ден болуп аткан экен. Мен дайым эле келип сурайм буларды. Булар да турецкий, фирма немеси жакшы, качествосы. Мына зауженный бар, бетинде обычный бар. Булар 1800дөн. Спортивный шымдар. Утепленный, ичи жылуу. Буларды 1800дөн дедим. 1800дөн ушундай акция болуп аткан. Неме бар экен? Ленинг. Бул да жакшы фирма. Кроссовка. Булар да бар экен. Оригинал дейт болуп. Ушул туугандар келгиле, шапкалар бар экен. Бул жак водолазка. Келип сурасаңар болот. Эгер бизнести сатып алсаңар, Instagram баракчасынан бери булар готовый Instagram баракчасы бар, анда кошо берет экен. Туугандар, ассаламу алейкум. Бүгүнкү күнгө суббота, ишемби. Азыр бир заказга келсем, платный подача менен бергиле. Келсем, жаш баласы менен экен. Мен дайым ушундай мен барам го. Бизнесте детский кресло менен болбойт го дейт. Жеткизе берчи дейт, путова болчу. Болот, заказ кыл десем, Теоза комфорт плюс заказ кыл десем, я не хочу дейт комфорт плюс, а там плохие машины дейт. И водители плохие дейт. Вот, без обид алайт мен айткан жоктум. Да ладно, комфорт плюс нормальные водители, нормальные машины десем, я не хочу дейт. Конечно, отказ кылдым. Анан кийин диспетчерге жаздым. Наличка экен да, жалко, наличка экен. Мынандай бир бизнес келип атат, болушу мүмкүн. Орус экен. Вот, экинчи заказ. То есть биринчи заказ. Тоже биргеодон берип атат. Ушуна жеткизип кой бергиле, азыркындай болуп сүйлөп, жакын эле го штраф сама оплачу деген бол чегенде дагы гаи тосуп штраф жазган. Бул проблеманын эң мелочи, майда чүйдө деп кой. Жок эле проблема деп эсептесек болот. Штраф алган кеттиңер деп коелу. Бирок ДТП попал болсоңор, же кандай жерге жаман Кудай сактасын, ошондой попал болсоңор, хоть я сама согласилась деп родитель айткан күндө дагы силерди соттойт. Ошон үчүн отказ кылгыла дагы, убактыңар кетсе кетсин, акча төлөнбөсө төлөнбөсүн, отказ кылып койгула. Негизи мен эч качан мындай рисковать эткен эмесмин да, этпейм дагы. Ошол өзү кресло алып коюш керек экен. Алам деп эле эч колум тийбей жүрүп алып бир бустер алып коюш керек экен. Бирок хотя бы мына кресло керек да, бустер менен по-любому жеткизмек эмесмин. Бир кресло, бир бустер алып коюш керек экен. Просто немеге заказ болуп калган аэропортторго багажникте местан элейт да, жүгү батпай кыйнайт. Дагы бир черри тюг алып чыгып бердик. Заказ менен черри тюгу престиж обклейка болуп атат. Форд турат, обклейка болуп атат. Обклейка болуна чыккан, продажага койгон. Мунан да бирөөсү турат. Обклейка болду, туугандар, обклейкага келгиле. Обклейканын местасы бош. Бул жерге химчистка болот. Химчистка жасаган бала да келди, туугандар. Химчистка, салон, анан кийин фарларды полировка кыла турган бала келди. Сухой туман. Келгиле, туугандар. Химчистка жасаган бала 3 жылдык стажы бар. Кытай, Кыргызстандан келди. Келсеңиздер. Берде бардыгы бар. Мойка коелу десек, кышында мойка бай, технический мойка тоңуп калат экен. Келатканда бир силе машинадан чайкап келгиле. Техосмотр турганда, техосмотрда реклама боюнча машинада дөңгөлөктөр окшош болуп, бир жери косяк жок болсо 1000 сомдон болот. Ана келип алып эле 4 дөңгөлөңү ар башка алып алып эле 1000 сом деп бересиңер, туган рекламаны туура түшүнсөңөр. Эч кандай косяк жок болсо 1000 сом болот. А так 200-300 берип туруп өткөзүп койгула да. Ошо ишти баштайлы. Ресторан алып келдим.
метро Домодедовская жакта. 18 минутта 995. Жанагы заказга компенсация болобу деп жаздым эле да. Не деп келисимес келипти. Не дейт? Приоритет берип коюптур. Приоритеттин тойгосу, приоритет берип коюптур. Приоритеттин не кереги бар? Анан дагы 3 сааттан 4 промокодум бар. Булардын действиясы 11 декабрга чейин эле. То есть эртең бүлчүгүнөн иштетем, анан булар өчүп кетет. Жок, бүгүн 3 сааттан 6 саатын иштетейин, 3 сааттан өкөнү центрде Мой районуна коюп турупчу. Анан кийин эртең дагы иштетип коебуз. Дагы 6 саатын. Коэффициент кайнап атат. Нейле болду, жана азер кыздарды, азербайжанкаларды, азыр болсо армяндарды ташып келдим. Экөө армянын бирөөсү орус. Бунун заказы да 15 минутта отурдум. Кайсы күйгөн жерден заказ бербей туруп алды го. Бирөөсү армян болуп калды. Ушундай бизнесте да кармаш кыйын. 15 минуттага 812. Кучакта беле койсоң, арбалы бес алайын. Үшүгөн жардыйнымды, сен менен жылытайын. Кучакта беле койсоң, өткөндү унутайын. Бире утуп келдим. Уйкум келип, араң келдим, уйкум келип, Көзүм билинет го, МКАДта баягында жолду пробка экен. Токтотуп. Ичне уктап албасам 1 саат. Жизнь иштей албайм. МКАДта келтам, ал кино көрүп келип телефондон. МКАДты шашпай келе бердим. Карасам эле машина ол жака кетип калган болот. Аркасынан секин кууп коем. Жетип коем, кайра секин кеттим. Кайра машина ояк кетип калган болот. Ошентип атып араң жеттим. Ичинде уктап албасам, мен вибраттан коюп калам. Койгонсом неме келип. Тайный покупательден оценка келип. Өттүм деп 2 балл берип коюпту. Так, возводится, да? Суздальская, потом на Ереванская плаза. Ереван плаза. А вы не подскажете, можно будет к музыке подключиться? Да, конечно. 37 минут 1600. Saat 8:30 болду. Мен оюмча промокод иштетип турган убакыт келди. Бул дагы наличка экен, акчасы түштү бересиз эле. Турганда кыздарга ишене бересиң да, бирок көбүнчө 1700 отуруптур. Мой район бир аз эртерээк экен бирокчу. Мына жакта алып туруп. Мой район коелу. Жылдыздарды карай берип, таппасам да арасынан жамалыңды самай берем. Агарып таң атса дагы хатты жазам үмүт менен. Кызарып күн батса дагы ишенем деги табам сени. Ак будай сүзүп кеткен махабатты күтө берем. Bir жолу көрсөм сени, жүрөгүмдү беретелем. Сен жоксуң. GPS катып айтам, кантип атасыңар дегендер үчүн да туугандар. Өзү заказ негизи Киевский вокзалды бейлеп койгонуна болчу, мындай. Азыр Уруштельскке барабыз. Мен ушул немеден келгичеңден келбей койду да, GPS телефон перезагрузка кылып көрдүм. Анан келди. Все равно аз бул Киевский вокзал это так. На автомате отметился нам деп койду. Мына жакта жүрөбүз. Таплачу дейт го. Мына. Навигатор түзүп бере албайт атат вообще. Таппай атат. Мен дагы мына жерде деп ойлоп атат. Мына жерде калып кеткен боюнча келбей атат.
Мейіз тоңып қалды. 300 сом берді, 500 сом. За нервотреп. Вообще 1600. Ожидание басып қойдым әлі. Мен саға арнадым, арнадым, арнадым бақтымды. Мен сені ешкімге көрсетпей қаттым ба? Өзім албаттым ба? Өзімді жақтым ба, жаным? Сүйімді жүрекке сақтадым. Мен сені ешкімге айтпадым. Башқаны таппадым, сүйемді айтпадым, жаным. Ходынская бульвар, да? Улица. Ходынская улица, да. Пожелания есть? Да нет. Топ мас қыздардың арасынан жалғыз менің клиентім сот жиып келсе башқача болады екенсің, ешіңе молодец дейді екенсің. Ей, шындай қызып жүрді, ичпей жүргенін өзі да бір ердік та. Как личный опытыман айтайын. Ичпей со етіп қалса, ичіңен ойлайсың, қантип шыдап жүреді бұл депші. Ертесі молодец екен дейсің. Ошол уақытта дейсің да. Нан жібес дейсің. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще будет кто-нибудь? Да, можем чуть-чуть вперед подъехать, там они там стоят. Ну да, чуть там. Вон сейчас две девчонки стоят. Угу. Плачут. Вы едете, нет? Нет! Уезжай! Поехали. Брилева? Да. Все, спасибо вам большое. Всего доброго, до свидания. До свидания. Хорошего вечера. Спасибо. Кому-то плохо стало. Ой, ақырғы заказ. 1300. 16 мың іштедім бұл неме менен. 6 сааттық промокод менен. 3 сааттық іштеп. Жарым сааттай ес алдым дағы. Болсақ тойғызып. Байра 3 сааттық іштедім. Ошы 3 саатымын почти мынау жарым сааттық алып кетті. Сентерде коэффициент өчіп қалды. Егер промокод жоқ іштегенде 16 мыңдан мага жата бер. 6 саат промокод мен іштедім, 6 сааты 5 промокод іштедім деп есептейлі. То есть ошондо 12 миң же 11 миң иштеген болот элем да. Без промокод иштегендечи. Ойлошуңар мүмкүн экономдо 15 миң иштедим деп тугандар. Бизнесте 20 миң, 23 миң чейин иштешет экен. Бирок мен ичил иштей албай койдум. Кантип иштешет? Вообще без понятия. Значит, иштештин жолун билишет. А мен билбейт экенмин ушундай. Тем более таксиде көптөн бери жүрсөң, кадимкидей көңүлүң болуп калат да. Ушулдугунан ийгилик, кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин каналга лайк басып, комментарий жазып тургандар. Сөзсүз подписаться болуп койгула. Көктөм жаздай жайнаган жүрөк туйлап бир караштан сезим кайнаган сөздөрүң гана мени жипсиз байлаган